Жүрегім соқса, тосқанда тұрады. Нокен районунун Тоскол ата токой чарбасында 1 жыл ичинде эле 3 жетекчи алмашкан. Мунун себеби мурдагы жетекчи токой чарбалардан түшкөн каражаттарды максатсыз колдонуп келген деген айып менен кызматтан бошотулган. Мындай сунушту башкы прокуратура берген экен. Башкы прокуратуранын эмгек кодексинин 88 беренесинин 3 пункт менен жумуштан бошотулган экен. Бул жерге биздин мамлекеттик агенттин директорунун буйругу менен келип тааныштырган. Ушунда бошотулган деп. Андан кийин бул больницада жүргөн экен, ушу больничныйдан ден соолугуна байланыштуу кайрадан сот менен восстановление болуп кайрадан жумушка келип жаткан экен. Биз жаңы эле болгон, мисалы үчүн Эринбетов болду. Ошо иштебей 1-2 жыл. Анан ошонун немесин көрбөйлү үзүрүн биз. Анан алмаша берсе, биз мисалы үчүн андан мурун биздин эле мен деле тууганым ошо Замир бала. Ошо мурунку ошо бала деле келечеги бар анын алдында турат. Болсо кийин деле келип алат ал. Ана деле өчүрүп жетет. Иштегени мисалы үчүн. Тура эмес дейм, ооруга больничныйга чыгып эле кайра келип алса. Бирок түшкөн каражатты мыйзамсыз пайдаланган деп кызматтан алынган жетекчи Жаныбек Калмуратов өзүнүн кызматтан бошотулуусуна макул эмес. Ал чечим мыйзамсыз болгонун айтып, сотко кайрылган. 6 ай өтпөй, бүгүн ал кайра кызматка келген. Сот анын жетекчилик ордун мыйзамдуу деп таап берген. Эч кандай менде баягындай арыздануу даттануу болгон эмес. Жакшыраак иштеп, грамоталарды алып иштеген. Эми анан бир аз көзүмөн операция болуп Алматыда жүргөн маалда ошо мен иштен четтетип койгон экен. Токой чарбанын кызматкерлери болсо Жаныбек Калмуратовдун жетекчи болуп кайрадан дайындалышын чийки иш катары баалашат. Анткени бул кишинин жетекчилигинин тушунда бир топ мыйзам бузуулар байкалып турганын кайра көтөрүшүүдө. Бүгүн экс жетекчинин кайра өз ишине киришүүсүнө каршы болгон тарап атайын нааразы болуп мында чогулушкан. Мисте малында мисте аппараттарды полный Тоскол атаныкын өчүрүп, эски массанын нар жагын жүргүзүп берген. Өзүнүн шалкан кара булагы немеден бери полный жүргөн. Полный жүргөн укам. Биз ошака апарып аттык, жүргөн. Биздикин жаап койгон ошондо мындай кылып. Буйруктарды туура эмес чыгарган жерлери ham бар. Бир эле мисал алып келсем, мындан мурун Эркулов Замир дегенге чыгарды агентстводончу. Убактылуу деп чыгарыштычыларчы. Ошол жерде дагы өтө көп ошибкалар бар бул жердечи. Убактылуу милдетин жүктөп атат агентство ошол жерде кагаз ишин карабастан турупчу. Окуяга милиция кызматкерлери да аралашууга өчтү. Алар бүгүнкү нааразы болгондордун айрымдарын четке алып чыгып сүйлөшүү аракетин көрүштү. Бирок коркутуу болду же макулдашуу болгону тууралуу милиция үн ката алган жок. Болду эмес, бул өзүчө беседа. Ошо беседаны деле. Жаныбек Калмуратов кызматтан бошотулгандан соң анын ордуна Орозалы Эринбетов деген жетекчи дайындалат. Эми 6 ай аралыгында эски жетекчи кайра келип, жаңы жетекчинин ордун бошотууну талап кылууда. Анткени жаңы буйрук аркылуу 18-декабрдан тарта Калмуратов бекитилген. Бирок буга каршы болгон тарап өкмөткө кайрылуу алдында турарын ачыкташты. Чечим менен басраны деп чыгарып берип туруп, биз буга каршыбыз. Эл каршы, коллектив каршы. Мен ушу айылдык кеңештин төрагасы катары ушул Токой чарбада 20 жылдан ашык иштеп келатам. И ушул Токой чарбада 2003 жылдан 2009 жылга чейин жетекчи болуп иштегем. Ошол убакта бул мен Токой бөлүмүндө Токой бөлүм башчы болуп иштеген. Азыр бул келип туруп, кайрадан бул келип туруп, мына бөдөнө бузган мамлекеттик сатып бузуп кылган ишин келип жашыруу үчүн кайрадан буйрук чыгарып бергенине биз нааразыбыз. Нокен районунун Тоскол ата токой чарбасынын карамагында 5 токой бөлүмү, жалпысынан 71.723 гектар жер тилкөсүн түзөт. Анда 34 жумуш эмгектенет. Бирок буга чейин жакшы аткарган жумуштары менен таанылбаган Тоскол токой чарбасы эми кызмат ордун талашуу аркылуу аты чыга баштады. Дамир Нарматов, Замирбек Тойшубаев, 7 канал.